кутмандуу күнүңүздөр менен Поликлиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн Конституциянын долбоору жана референдум тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда жарандык активист Руслан Акматбек, саламатсызбы? Берүүнү мен Айгүл Бакиева. Руслан, айтсаңыз, мына жогорку кеңеште Конституциянын долбоору жана референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору талкууланып, биринчи окуудан өтүп кетти. Мына ошого 9 гана депутат каршы болду, калгандарынын баары макул болду. Ушул сиздин кандай комментарий берет элеңиз ушул көрүнүшкө? Эми эң огулу биз бир нерсени айтышыбыз керек да, бул баягы жалпы калкка жалпы мекендештерибизге мындай конституцияга оңой оң эле өзгөртүп жиберсе, мына референдум алып чыгып баарыбыз макул деп койсок эле өзгөрүп кетчү деген сезилип атат. Бирок конституция бул эң огулу баш мыйзам. Бул конституция деген кабыл алынып өзгөрө турган болсо, өзгөчө азыркы мындай форматта толугу менен жаңыдан өзгөрө турган болсо, бул Кыргызстандын ичинде иштеп аткан баардык мыйзамдарга таасирин тийгизет. Баардык мыйзамдар өзгөрөт. Ошол конституцияга ылайык кылып шайкеш алып келинет да. Экинчиден, конституция деген нерсе баардык өлкөлөрдө бул деген ар бир жарандын турмушуна, ар бир жарандын укугуна таасирин бере турган, турмушубузда андагы өзгөрүүлөрдү сезе турган bir жагдай жаралат да. Ошон үчүн биз аны баш мыйзам дейбиз. Баш мыйзам деген баягы биз элдин бийлик менен ортосундагы бир келишим да. Биз болду, мына Кыргызстан 2021-жылдан кийин, 2021-жылдан тарта ушул багытта өнүгөт, ушул мыйзамдар, ушул конституцияда белгиленген принциптер менен биз жол алабыз деген нерсе да. Анан жанагы бир массалык маалымат каражаты көчөгөнү чыгарды, сиз деле балким байкасаңыз керек. Жанагы жогорку кеңештин депутаттарына барып алып, журналист барып алып сурап атат да, сиз ошол жаңы каралып аткан, силер кабыл алган конституцияда жогорку кеңештин мындайча мыйзам чыгаруу палатасынын бийлигинин ыйгарым укуктары кандай деп кайсы беренелерде белгиленген десе, бүт депутаттар качып жүрөт. Ошол жерде бул абдан мындай бир чети күлкүнүчтүү, анан бир чети аябай аянычтуу нерсе да. Депутаттар Кыргызстандын элине, бүтүндөй өлкөнүн тагдырына мындан кийин багыт бере турган баш мыйзамды беренени билишпейт. Өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүнө түздөн-түз тиешеси бар өзгөрүүлөрдү дагы билишпейт да. Ичиндеги мазмун эмес, беренелерди дагы билбейт. Анан ошону дагы айта албай качып, бул эмнени көрсөтөт? Бул деген абдан, демек ошол баш мыйзамдагы жазылган нерселер алар үчүн маанилүү эмес экен. Биз жөн эле мойнунан байланып иттеп эле баратабыз да. Бул демек баягы дагы бир жагдай бар. Мисалы, ноябрда конституциялык кеңешме түзүлбөдүбү? Ошондон бери ар ким эле эл өкүлү, жарандык коом, жөнөкөй карапайым эл, жарандык активисттер, журналисттер баары сурап атат да, бул баш мыйзамдын ээси ким депчи. Мен ошону аябай карап келатам да, тети ошондон бери биз ушул баш мыйзамдын ээсин таба албай атабыз да. Автору жок да. Бизде баягы кыргыздар баатыр болгонду жакшы көрөт да. Бир жакшылык кыла коелу, мына мен деп чыкканды биз аябай баарыбыз жакшы көрөбүз. Демек бул баш мыйзам жакшы болгондо, демек бул баш мыйзам өлкөгө, элге жакшылык алып келе турганда, эч ак эле мунун ээси бизбиз мына деп төш кагып, сыймыктануу менен айтып чыгармак. Демек бул баш мыйзам, учурдагы баш мыйзам бир гана кишинин кызыкчылыгын, бир гана институттун кызыкчылыгын коргоп келатат да. Ошондуктан жанагы сиз айткан бизде 9 депутат каршы чыгып атат. Демек биздин жогорку кеңеште 9 гана эркин депутат, 9 гана өзүнүн оюндагысын айта алган, 9 гана баягы депутат өзүнүн позициясы бар дегендик да. Калгандары депутаттар баягы президенттен таңгууланган бир документ, баарыбыз билип турбайбызбы? Ошону баягы корккондон, каршы келе албаганынан, билбегенден, бир четиде түркөйлүгүнөн ушул депутат эмелер мыйзамды мындай тиги билбей эмнени кабыл алгандагы мындай аңдабай келатат да, жана антип кнопканы басыпчы. Ошого карабастан биринчи окууда кабыл алынды. Эми ушундай эле жүрүш менен экинчи, үчүнчү окууда кабыл алынып калса кандай болот? Эми Жамар Акаев айтпадыбы? Өтөт деди бул мыйзам. Өтөт деди. Биз баарыбыз билебиз, бул жогорку кеңеш тилекке каршы баягы негизи мыйзамдар эмнеге керек бар деп сурай турган болсокчу, мыйзам негизи жөнөкөй жарандын, элдин турмушун жакшыртыш үчүн керек да. Бул мыйзам андай эмес болуп атат да. Бул мыйзам
биз баягы 30 жылдан бери келаткан президенттин ыйгарым укуктарын, президенттин бийлигини бекемдей турган мыйзамда. Мисалы 30 жылдан бери бизди ким башкарды? Бир эле президент көчкөн аркасынан муну депутаттар өзүлөрү да айтат, бир президент мындай көчкөнүн аркасынан өтүп алып эле бүтүндөй өлкөнүн тагдырын чечип келди, баягы парламентти кол бала кылды, өкмөттү каалагандай өзгөрттү, сотту болсо өзүнүн сот бөлүмүндө эле башкарды да, чалуулар мененчи. Эми азыркы дагы ушундай болуп, мурунку президенттерден айырмаланып, бул президент муну баягы революция болуп кетет деп, анан улам эле каршы бирөө чыга берет экен, чектей берет экен мен деп, муну мыйзамдуу түрдө мага жасап бергилечи деп, конституцияны ошол багытка өзгөртүнөт. Бул конституция кабыл алынат. Бирок жанагы Чолпон Жакупова деген айымыбыз эжекебиз жанагы муну анализдеп берип атпайбы? Эми ошонун айткан аябай сонун бир нерсеси бар да. Кабыл алынган конституция дейт. Кабыл алынган конституция же дейт өлкөгө стабилдүүлүк алып келет дейт. Бул биздин бир гана биздин өлкөгө тиешелүү эмес. Же болбосо ошол өлкөнү бул кабыл алынган конституция дестабилизация кылат дейт. Эми биз тандашыбыз керек да. Бизге кандай өлкө керек? Эмнеге дестабилизация болот деп ошондо сурап атат журналист андан. Ал айтат, эми ушунчалык көп карама каршылык болгон ичинде, ушунчалык бири-бирине шайкеш келбеген, бир гана кишинин ыйгарым укуктан бекиткен, бир гана кишинин кызыкчылыгын баягы карманган бир документ канчалык өлкөгө пайда, канчалык өлкөгө стабилдүүлүк, канчалык өлкөгө өсүп өнүгүү, жакшылык алып келет да. Сиздин оюңузча биз ушул конституция долбоорун алыш үчүн эмнеге мынчалык шашып жатабыз? Мен ишенесизби, мен буга өзүм дагы аң таңмын да. Мен ойлогом, революция болдук да, мен өзүм да шайлоого катыштым да, билесиз. Анан шайлоого катышып революция болуп, анан биринчи менин жазган постум мындай болчу да. Баягы өзүмдүн жакындарыма, мекендештериме кайрылып, ушул акыркы революция болсун. Эми ушундан кийин биз баягы кыйшайбай өнүгүп кетеличи деген. Мен ойлогом, жаны бил ким келсе келсин. Эшмат келеби, Ташмат келеби, эми мындан кийин буга чейин жасалган каталарды, кемчиликтерди кайталабай, мурунку президенттердин жасаган жанагы иштерини дагы бир кайталабай, бир өнүгүү жолуна түшөбүз го депчи. Мындан кийин жанагы биз эмнени азаматтардык, биз бир эле кишини азаматтардык да, бир киши эле жанагы түгүл өзүн билемдикин башкара берип, анан 3 жолу революцияда чыгып, баягы эл айтты да, жок, болбойт. Биз сенин өзүн билемдигиң менен макул эмеспиз. Сен өзүңдү гана ойлой бер, бизди да ойло, өлкөнү да ойло деп революция жасады да. Анан мен ойлогом, жаңы келген президент өзүн дагы ойлоп, кийинкисин дагы ойлоп кой. Бул элдин башына келген башчы улам эле аждарга айлана берет экен. Мындан кийин муну аждарга айландырбаш үчүн ошол механизмдерди, бийликтин тең салмактуулугун, мыйзамдуулукту, укук коргоо органдарын жанагы жаппай таксыр деген желдет болгон ушулардын алдын алайын деп, мындай парламент кылып, сотту көз карандысыз кылып, укук коргоо органдарды ак үй коргоо органдары эмес, чын эле укук коргоо органдары кылам деп. Анан баягы элдин камын көргөн жарандык коомго тиги жардам берейин. Анан эң эле негизгиси ушунун былыктарын баарын ачыкка чыгарып аткан мына силерге окшогон сөз эркиндигин мен ушу баалуу катары ушу түптөйүн деп ойлойт деп ойлогом. Бирок тилекке каршы мен ойлогом, экономикалык кеңешме түзүлүш керек го биздин өлкөбүзгө. Себеби пандемия болду, доллардын курсу көтөрүлүп кетти, эл аябай кыйналып калды. Эми азыр эң биринчи маселе элдин турмушун жакшыртыш керек болчу да. Экономикалык кеңешме курат экен деп ойлосом, негедир дароо эле тарс этип эле конституциялык кеңешме болгондо дагы каерден топтолгон, ким алып келген аларды, инициатор ким болгон белгисиз бир конституциялык кеңешме түзүлүп эле, ал дагы биринчи жасаган нерсеси жарабай, экинчи бир түзүлүп, анан бүгүнкү күндө мындай түшүнүксүз бир документке ээ болуп турабыз да. Эң бул жердеги эң кыйын нерсе эмне болуп атат? Элге айтылганы менен, эл күткөнү менен элдин баягы ал жерде жазылганы такыр бири-бирине шайкеш келбейт да. Эл ооба, эл тажаган, жанагыдай жаңыланууну күткөн, жоопкерчилик бир кишиде болсун деген, анан баягы өзгөрүү, өнүгүү болсун деген. Бирок эмне болуп келди? Анан эл эң негизгиси эл акыры ушул чечим чыгаруу процессине катышсын, өзүңөр эле көчүк аркасына оруп каалаганын карап кыла берле деген да, ушуну күткөн да. Эмне болду? Тескерисинче, мына курултай жөн эле бир эме менен эле жазылып калды. Ал жөн эле өзүнүн мындай баягы өкүлчүлүк катары рекомендация бере турган деп жазылып калды. Бир кишиге ооба толгон токой ыйгарым укуктар берилди, жоопкерчилик берилген жок да. Бир киши президенттин ыйгарым укуктарын ачсаңыз, айланайын
канча бет. Ал жерде мурункудай эле кайра президент түздөн түз ошол аткаруу бийлигине жооп бербейт экен да. Президент менен аткаруу бийлигинин ортосунда мурункудай эле премьер-министрге окшогон анын администрациясын жетектеген киши жооп берет да. Министрлер кабинетинин жетекчиси, администрациянын жетекчиси болот экен. Мурун ооба парламент аябай идеалдуу эмес болчу. Мурун толгондогой кемчиликтер болчу, бирок бир нерсе бар болчу да. Өкмөт парламентке баш ийет эле да. Баягы чыгып эле жок дегенде биз оңолуп кетпесек дагы эмне туура эмес кетип атканын, булар кандай нерселерди, кандай коррупцияга малынып калганын, кандай каталарды кетиргенин билип турат элек да. Азыр болсо бул өкмөт толугу менен президентке баш ийет, президент эч кандай жоопкерчилик албайт. Президент ашып кетсе жанагы администрацияны башкарган, өкмөттү башкарып аткан алмаштырып коет. Парламент болсо мурун фактически баягы кол бала болчу, эми юридикалык түрдө кол бала болот да. Сот дагы сот айтпайын. Эми ушул бийликтин тең салмактуулугу, мына аткаруу бийлиги, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги үчөө алып келип бир кишиде топтолуп калды да. Биз муну 30 жылдан бери көрбөдүкпү? Бул эмне менен бүтө берет? Бул элге жакшылык алып келбей турганын ошонун айынан Максим чыкты, Шопур чыкты, Райым чыкты да. Ушунун айынан. Биз элдин күткөнү эмне болчу? Элдин күткөнү эркиндик болчу, элдин күткөнү бийликтин тең салмактуулугу болчу, элдин күткөнү жаңылануу, жаңы кадрлар болчу, элдин күткөнү ушул өзүн билемдик токтосун, бардак токтосун деген нерсени күткөн да. Бирок кап келип эле биз бүгүн тилекке каршы азыр эгер 11-апрелде жанагыдай жергиликтүү бийлик шайлоосу менен бул референдум өтүп кете турган болсо, мыйзамдуу түрдө бекитип беребиз. Болду, президентти чектей турган эчтеке болбойт да. Эми ушул жанагыда айтылгандай 11-апрелде кабыл алынып кала турган болсо, мунун кесепеттери, натыйжалары кандай болуп калат? Кесепеттердин натыйжаларын дароо эле көрөбүз. Дароо эле көрөбүз. Себеби дегенде, мына азыр баягы революция болгондон кийин жаңы бийлик келди, жаңы президент келди. Азыр бүт бийлик бир кишинин колунда. Мурункудай эле укук коргоо органдары бир кишинин кызыкчылыгын коргоп атат, ак үйдүн, президенттин. Мисалы айткылачы, коррупция менен күрөшүштө кандай болду? Биз күткөндөй болдубу? Элдин турмушу, экономикада бирдеме өзгөрдүбү? Өзгөрдү жок. Эң негизгиси элдин күткөн самаган кадрдык саясаты кандай болду? Эчтеке өзгөргөн жок. Бир эле Бишкек мэриясына 5 киши келди. Мына өкмөт мурунку конституция менен жашаганыбызга карабай, өкмөт толугу менен кол бала болду да. Мындай эки сөздүн бири эле президент, урматтуу президент, урматтуу президент, урматтуу президент. Түркмөнстандын тиги копиясы да, кыргызча копиясы алдык да. Анан мен ого дагы макул элем. Макул президент өзүнүн макул баягы парламент чаржайт болду, кантип-мынтип тажадык, жоопкерчилик албайт экен булар макул бир президент. Бирок бул президент азыр дараметин көрүп атпайбызбы? Келгенде бир ай болуп элек элдин түйчүгүн тартайын деген, же болбосо күнү түнү иштейин деген ой жок да. Мен айтып атпайбы? Мен графигим аябай насыщенный болуп кетти. Мени кичине бошоак болду. Бир ай болду. Азыр андай дей турган, азыр бассейнге бара турган, же болбосо футбол ойной турган убакыт эмес. Азыр эл аябай кыйналып атат. Баалар өсүп атат. Элдин эң эле чоң коркунучтуу нерсе элдин баягы үмүтү акталган жок. Мисалы, мен аябай таң калам да, революциядан кийин бир өзгөрүүлөр болуш керек болчу. Өткөндө чек ара эмеге Россияга кете албай ыйлап аткан бир мекендешимди көрдүм. Эми биякта турмуш өзгөрө турган болсо, өнүгө турган болсо, албай куш жакшы турмуш издеп, үй бүлөм багам деп Россияга эмне кетет эле? Көрдүңүзбү? Ушул нерсени азыр дагы жаран укугум чыгып атат. Мына кана деп иштебейсиңерби деп Римаш сайын жана эмеге митингге чыгып атат. Жок дегенде максаттуу маалымат каражаттары проблемаларды ачыкка чыгарып атат. Азыр эмне болду? Мына жакында эле сот көчөгөнү сот эми эркин чогулууга митинг өткөрүүгө тыюу салды. Сот конституцияда ачык жазылып турат. Бишкектин борборунда, Бишкектин борборунда конституцияда ачык жазылып турат. Конституция гарантия болуп баягы кепилдик берип атат.
эч бирөөнү чектей албайт. Муну биз өттүк, муну көрдүк. Эмне кайра муну кайра ушул каталарды жасап атабыз да. Бул ушул конституция менен ушундай болуп атат. Эмки конституцияны алсак анда ал жерде эми авторитардык эле өлкө болобуз. Мына Кыргызстан жанакы эркиндик боюнча рейтинги ылдый түшүп аткан турбайбы? Эркин түштү. Human Rights Watchtун эмеси боюнча биз мына биринчи жолу тарыхында эркин эмес деген өлкөлөрдүн тизмесине кирдик. Мына биринчи жаңы бийлик, чоңдай эл аралык деңгээлдеги ийгилиги да. Ушулардын ичинде бул конституция боюнча дагы азыркы кийинки абал боюнча дагы ошонун баары эсепке алынып киргизип атат да. Эми бул жердечи маселе мындай да, өзү негизи чындап келгенде биз конституция менен деле анча чатагыбыз жок болчу. Биз конституция менен деле башылуу болчу эмес, билесизби? Эми окуп калыңар конституцияны деп айтып атат. Ооба, конституция менен себеби конституцияны биз 9 жолу өзгөрттүк. Бир убакыт келди биз жоготуп дагы жибердик ал конституцияны. Эми мына айткым келген нерсе, аябай күнөөлүү кылып атпайбызбы конституциянын баарынчы? Баардык нерсе конституцияны күнөөлүү кылып атабыз. Эмнеге президент жакшы иштейт, конституция күнөөлүү. Эмнеге тиги мамлекет өнүп кетет, конституция күнөөлүү. Биз конституцияга карабай президенттер буга чейин келген Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков өзүн билемдигин өзгөчө администрация президенти, укук коргоо органдары деле ант бергенине карабай өзүн билемдигин кыла берчү. Бирок мунун макул азыр деле өзгөрсө деле анда эмнеге силер каршы чыгып атасыңар деши мүмкүн бирөөчү угуп атыпчы. Эгер буга чейин конституция менен чатагыбыз жок болсо, конституцияны эске албасак, анда эмнеге өзгөрсө өзгөрө берсин? Эмнеге каршы чыгып атасыңар десе? Бир нерсе бар. Эгер конституция өзгөрө турган болсо, азыркы келе турган азыркы бийлик бул конституцияны бетке кармап туруп, бардык кылмыштын баарын кылат. Жанагы мурун жок дегенде баягы эл наразы болуп кеткен, токтоп калып, мыйзамды кайра артка тартып ийип, демилгесин токтотуп койчу эмес беле? Азыр эми жумуна конституцияда жазылып турат. Мен муну жасай алам деп эми каалаганын кылат да. Ошол жагынан чоң тобокелчилиги бар. Бул жаңы конституциянычы. Болбосо бассыз эле көргөндөй деле калктын, карапайым калктын бийлик менен иши деле жок. Өз оокатын кылып атат. Ишкерлер кайсы колдоо болду бийлик, эмне колдоосу болду? Өз баягы турмушун жүргүзүп атат. Калк Россияга аяка бияка миграция болуп жанын багып атат бирдеме кылып. Бийлик эмне кыйраткан, эмне колдоосу? Мына жаңы келген бийлик экономика боюнча, ишкерликти колдоо боюнча эмне кыйраткан, эмне кылды? Экономикалык амнистия деп. Ал иштебеген нерселер эми ал бул ошол экономикалык амнистия бул мындай болуп калганда, булар өзүлөрү үчүн баягы 300-500 киши чогулуп алып эле, элита, тырнакчалардын ичинде элита, бүт жеңилдиктин баарын, бүт эркиндиктин баарын, бүт жакшы нерселердин баарын өзү үчүн чыгарганда, азыркы конституция дагы өзү үчүн. Өзү үчүн. Жанагы сиз башында сурап элбедиңизби? Эмнеге депутаттар? Алардын баарынын анткени бизнеси бар, алардын статусу бар, алардын кызыкчылыгы бар. Алар коркуп ошолорду жоготкусу келбей эле. Мунун башка бир нерсеси жок. Бул түшүнгөн депутаттар каршы чыгып атат, түшүнгөн депутаттар жанагынтип мандатын тапшырып кетип калып атат. Мен бул мындай эмеге оюнга ортоктош болбойм деп атат. Ушул окуялардын баары мындай эл менен бийликтин ортосунда же болбосо жана жактагандар менен каршы чыккандардын ортосунда кандайдыр бир ажырымды жаратып атат да. Жаратат, сөзсүз түрдө жаратат. Эми мына могул акыркы сиз деле күбө болгондурсуз. Оштогу коррупционерлерди колдоо митинг боюнча. Мен соц тармактарды карап отурдум, анан анча-мынча корого чыкканда, баягы автобуста, коомдук жайларда жүрүшкөн бул деле элдин ортосунда ажырым калып баратат. Эмнеге ошол жердеги митинг болгондон кийин ошол жердин шаардын эмеси соту митингге аяка тыюу салган жок. Бул жерге тыюу салып атат. Эмнеге бирөө коррупция сот менен далилден мен күнөөлүүмүн деп атса, эл өкүлдөрү баш болуп барып колдоп атат, болот ага, бирөөгө болбойт. Эмне үчүн бирөө чыгып барып тиги жеке барып бейтапканага барып жатып алат? Же болбосо тоногонун 100/1 төлөп коет, чыга берет, же бирөө болсо баласы үчүн дары урдаган барып 5 жылга камайт мисалы. Эмне үчүн да? Ушул нерсе чыгышта аябай жакшы бир сөз бар да, бирөө жейт дейт, бирөө карайт дейт. Кыямат ошондон болот дейт. Бул нерсе билинбей эле, эми бийлик деген ошол, биз бийликти ошон үчүн түздүк да. Биздин маселелерибизди чечсин, өлкөнү өнүктүрсүн, турмушту жеңилдетсин деп. Бийлик мындай карап алып эле, пылтыйып эле баягы тымпыйып, унчукпай, биякта болсо
бири бирин жеп атат. Анан бул жакшылык алып барабы? Өлкөдө бөлүнүп жарылуу алып барат. Адилетсиздик да биздин эң чоң проблемабыз. Ушул адилетсиздик кандай келген болсо ушундай келатат. Азыр укук кимдин тарабында? Күчтүн тарабында. Азыр мыйзам кимдин тарабында? Күчтүн тарабында. Адилеттүүлүк күчтүн тарабында. Акчаң болбосо камалып деле кетип атпайсың 5 жылдап. Мисалы ошол эле бирөө мисалы барып мамлекеттик органды басып алган, кызматка ээ болуп атат. А бирөө барып мамлекеттик органды басып алды деп анан барып камап коюп атышат да. Бул эмне? Бул спектакль да. Анан ушунун баары кантип эле булардын балким эң чоң бүт Кыргызстандагы 30 жылдан бери келаткан бийликтин эң чоң трагедиясы 30 жылдан бери булар элди келесиде ойлогон да. Буларга боло берет, эл айта берет, эл жасасак окшой берет, боло берет деген менен биз келатабыз да. Бирок болбойт экен. Азыркы мамлекет башчы элдин арасынан чыкты, элдин үнүн угат деп келет батты. 30 жылдын ичинде бардык президенттер элди оңдой издеп келишкен. Өлкөнү оңдой издеп келген. Мисалы мен аябай эсимде калган 2005 жылы Курманбек Бакиев аябай мага жаккан, мен дейт тарыхта кыргыз элинин өлкөсүнүн оңдогон лидери катары калгым келет. Атамбаев менен мисалы мен ишкердик жаатында көп иштедим. Бизнес үчүн Кыргызстан бейиш болот деген. Баары эле көчө күнү жогорку кеңеште айтып атышпайбы? Баары каяктан келген? Бүт президенттер парламенттен келген. Парламент ким болгон? Элдин өкүлү болгон да. Оппозициядан келген, ошолордун баары деп айтып атпайбы? Ошол оппозициядан келген, парламенттен келген, баары эле мындай эле келген. Анан маселе ошондо болуп атпайбы? Бул биздин бир гана биздин өлкөгө таандык нерсе эмес. Бул тарыхта, адамзаттын тарыхында ошондой болуп келген. Бир адам келет дагы, эгер аны чектеген, аны көзөмөлдөгөн, аны тыйган, ар кандай демилгелерине мыйзамды көрсөтүп, бетке карматып турган саясий жана демократиялык институттар болбосо, баары аждарга айланып кетет. Трампты көрбөдүкпү? Мисалы Америкада эмне болуп кетесиздер? Бирок анда жөнөкөй биздин тил менен айтканда ООНдун начальниги жөнөкөй сот айтты. Урматтуу президент мырза, сиз аны кыла албайсыз деди. Бизде ким айтып атат? Бизде баары баягы коркконунан жаппай таксыр деп, баягы кошоматка кой сөөп, каалаганын аткарып атпайбы? Кошоматчылык андан бетер. Андан менен өлкө өспөдү. Эми буга өзүлөрү деле көнүп калышты окшойт. Эми билбейм, бул эмне болуп кетет. Кайда баратабыз деген суроо турат. Кайда баратабыз дегенде азыр ошол бир мындай эме болуп атат да, жакшы бир жагы болуп атат элдин. Эл бир нерсени мында көрүшүбүз керек окшойт да, эл бир нерсени түшүнүп атат. Көрсө, канчалык биз жакшы деген түрмөдөн чыкса дагы, элдин арасынан чыкса дагы, биз алып барып аны башчы канчалык запкыга дуушар болупсо дагы, зулумдукту көрдү да Садыр Жапаров өзү эми, адилетсиздикти көрдү. Алып барып койсок дагы баары бир тегерегини жанагыдай кошоматчылар, желдеттер, жанагыдай арам кекиртектер чогулат экен дагы башка багытка бурат экен. Ошон үчүн бул нерсе жакшы киши президент болгону эч кандай эчтекеге кепилдик эмес экен. Көрсө парламент керек экен, көрсө оппозиция керек экен, көрсө сөз эркиндиги керек экен деген нерсе элде мындай акырын ушу жайгашып атат. Ушу коомчулукта эми ушул маселени конституциянын долбоорун кийинки чакырылыш, 7-чи чакырылыш карашы керек, шашпай деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Эми ошондой болуш керек болчу. Бул башында эле эрге кыйшык отурду да. Эң негизги революцияга чыкканда мына мен да ошол аянтта болдум, ошол элдер менен аралашып жүрдүм. Кийин эле элдин кыжырданганы эмне болчу? Шайлоонун адилетсиз өтүп калганы болчу. Элдин күткөнү эмне болчу? Кайра адилеттүү шайлоо болсун деген. Жаңылар, жегиштер эмес, көкүрөгүндө эл күйүт болгондор келсин деген да. Биз бул шайлоо пайлоону унутуп эле, элдин талабы деп эле конституцияны алып келип күнөөлүү кылып, мокочо кылып конституциядан баштадык да. Туура эмес нерседен баштадык. Бул деген кайра эле бизге убакыт жоготтурду. Азыр оготур бөлүнүп чарылууга, оготур бир башаламандык алып барды. Биз азыркы бийликтагы мурунку бийликтин каталарын кайталаган үчүн жыйынтык дагы ошондой. Тилекке каршы. Мунун үчүн айтыш үчүн бир эксперт болуунун деле кереги жок да. Бул өзүбүздүн 30 жылдык кыргыз элинин жаңы тарыхында, эгемендүүлүк тарыхында муну 3 жолу көрдүк да биз. Мына эл негизи мен аябай таң калдым, президенттик башкарууда өзүм мекендештеримди жакшы түшүнбөй калдым да. Негизи
30 жылдык тарыхта биз баягы президенттик башкарууду азыр келип шайлап койдукпу. Ошондо биз 3 жолу добуш бергенбиз да. Жок, президенттик башкаруу болбойт деп революция менен добуш бергенбиз. А бирок кайра келип туруп эле мыйзамдаштырып койдук да. Эми кайра нааразы болуп атабыз. Өзүбүз шайлап, өзүбүз коюп, атыдо до конца деп алып, эми өзүбүз нааразы болуп атабыз да. Эми сен шайладың, сен ошого макул болдуң, эми азабын чоого тартабыз. Биз ушундай баары ушундай пикирлерибизди айтып, балким дагы деле бир аз убакыт бар да, Эми азыр деле кеч эмес. Конституция макул. Өзгөрө турган болсо, элдин тандоосу, элдин ошого пикири ошондой болсо, каалоосу болсо, бийликтин булагы эл макул болсун. Бирок ушул конституцияны деле жанагы Момбеков айтпадыбы? Зордуктабай, кыйнабай, толгон токой каталар менен эмес, эми процедураларына, процессуалдык нормаларына шайкеш келтирип, ылайык келтирип жасаса болот эле да. Булар ойлоп атат, конституцияга каршы чыксаң эле, ой сен тиги батыш анан сен тиги көрө албай атасың. Президентке жок. Өзгөрсүн. Бийликке ким келсе келсин. Эгер биз жанагы тартипти өзүбүз койгон Кыргыз Республиканын мыйзамдарында жазылган эрежелерди эле сактасак, көп нерсе жок дегенде мынчалык жаман болбойт. Жок дегенде кийин өзүлөрү эмесин тартат, азабын тартат. Ошону алар түшүнбөйт. Азыр эмне үчүн депутаттар баш тартып атышат, коркуп атышат, кайра сурап атышат. А биз кийин мунун жоопкерчилигин тартып калбайбызбы деп. Алар да сезип атат. Анткени бул деген жанагыдай дөңгөлөнүп, баягы тегеренип, укмуш эме тоодон түшүп бараткан эмедей болуп келатат. Конституциялык кеңеш менин төрагасы жана Бөрүбашев айтып атпайбы, бул жогорку кеңештин жоопкерчилиги. Азыр ким десе жогорку кеңештин жоопкерчилиги болсо, а жогорку кеңеш чөчүп кетти. Кандай деп сенин атың жазылып туруп десе, азыр мына бул ошондой эле эмнени көрсөтөт. Эгер мыйзам жакшы болсо, мындай жакшы бир продукт чыкканда, жакшы бир нерсе чыкканда, талашмак да. Мен муну чыгардым, мен ойлоп таптым, мен жасадым деп. Мен атым чыкса экен, ийгиликти мен алып келдим деп. А булар болсо бири-бирине оодарып атат. Бул эмне? Демек бул жерде жөнөкөй тил менен айтканда мандем бар да. Мандем бар. Ошол мандемдин кийин жоопкерчилигин тарткысы келбей атат. Ошондо кандай болсо дагы эми жашообуз, турмушубуз оңолуш керек да. Сөзсүз түрдө. Негизи бийлик дагы, мамлекеттик кызматкер дагы, конституция дагы, мыйзам дагы, мамлекеттик институттар дагы ушул бир эле кишинин жыргалчылыгы үчүн бар да. Мындай бир жарандын, жөнөкөй жарандын жыргалчылыгы, жакшылыгы, бакубаттуулугу, бактылуулугу үчүн бар да. А биз ошо жаранды алмаштырып алганбыз да. Биз ошо жарандын ордуна президентти коюп койгонбуз. Анан президенттин эрегиндеги жанагы жегичтерди, кошоматчыларды коюп койгонбуз. Биздин трагедиябыз ошондо. Биз качан гана президентти, кошоматчыларды жанагылардын баарын алып салып туруп, жөнөкөй карапайым кишини койгондо, бүт баарын төркүн эмесине, төрүнө. Ошондо баалуулук катары бир адамдын баягы бакубатчылыгын, жакшы турмушун койгондо, анан көп нерсе ошого жараша жасалат да. Эми ошондо конституцияны баары бир ошондо жыйынтык чыгып атат, шашпай талкуулап, коомчулуктугу элди катыштырып, андан кийин кабыл алыш керек деген. Сөзсүз түрдө. Мен бир тамашалуу бир нерсе айтайын. Өткөндө ушул колдогондордон азыркы бийликте аябай мындай фанат болгон бирөөнөн тамашалап мындай сурадык да. Эртең бүрсү күнү бул бийлик ката кылып, сен үмүтүңдү актабай, шерменде болуп, мурункулардын жолуна түшсө кандай болот десем, ал тамашалап айтат, мен анда өлүп кетейин тааныбайм деп чыгам дейт. Бул азыркы фанаттар, колдогондор кошоматка койсо биринчи сатат бул бийликти. Ошон үчүн тарыхта калыш үчүн, жакшы калыш үчүн көп деле нерсе керек. Мындай орусча айтканда мындай здравый смысл керек. Эми көп нерсе эмес, здравый смысл керек. Муну кыргызчасы кандай болот? Мындай тунук аң сезимби дейбизби? Мындай жүрөккө ошол нерсе керек. Биз эмнени каалап атабыз? Жакшы турмушту каалап атабыз, эркин өлкөнү каалап атабыз. Жакшы ар бир мамлекеттик институт баягы барып мен сени барып текшерем эмес, текшерүүсүз эле жарандар үчүн иштесин каалап атабыз. Ар бир бийликтин өзүнүн ыйгарым укугу менен иштешин. Болду, ошол биз сверхъестественный нерсе каалабайлыбыз да. Тем более кошуналарга салыштырмалуу биздин башчынын бир чоң плюсу бар.
эл өзү оокат кылат. Эл мына пандемияда ким чыгарды кыйынчылыктан? Өзү чыгарбады. Ушунчалык кыйынчылыкка карабай ишкерлер салык төлөп атат, иш орундорун камсыз кылып атат. Эл өзүнүн оокатын кылып атат. Сен жөн эле тормоз болбо. Баягы тоскоолдук болбо. Сен жанагы сугалактанбай, ошол киреши баарына тийсин. Ошого эле көңүл бур. Бүттү. Сен бийлик менен деле эч ким иши жок болот. Азыр бизде айылдагы жөнөкөй өспүрүмдөн баштап шаардагы акыркы эмеге чейин бүт баарын билебиз. Саясат бар саясатчы. Мен аябай бир эмеге таң калдым. Бизде бир чет өлкөлүк инвестор келип бул жерге бир оокатын тарттырып үйүп, аябай көп эмеге чыкты, бир канча жыл массалык маалымат каражаты, аял англиялык аял. Ошол англиялык аял эмеде укук коргоо органдарында ким каяктык, кайсы уруудан бүт билип алыптыр. Ким кимдин кырышасы экен. Эми бул не дегендик? Биз кандай өлкө болорубузду бир тандап алалычы. Эгер биз жанагындай укук болгон, маданият болгон, укук сакталган, мындай эме чиновниктердин өзүн билемдигинен кепилдиги болгон бир өлкөдө жашагыбыз келип атса, анда башкача кылалы да. Анан кайра эле мурунку бийликтин каталына эмнеге кайталап атабыз? Руслан, сизге рахмат. Ушу менен маегибиз аяктады. Кымбаттуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, сиздер сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз Конституциянын долбоору жанагы алдыда референдум тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда жарандык активист Руслан Акматбек болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.